Россия экономикасы ооруп экенин академик Роберт Нигматуллин 4 жылдан бери какшап айтып жаткан. Өлкөдө экономиканын абалы оор экенин акыр аягында президент Путин мойнуна алды. Украинадагы согушка 4 жылда Россия 788 миллиард доллар сарптаган. Россиядагы экономикалык абал жөнүндө Global Amir подкастында кеңири сөз болот. Амансыздарбы? Академик Роберт Нигматуллин Россиядагы көйкашка окумуштуулардын бири. Жашы 86-да. Аксакалдын башка академиктерден айырмасы Россиядагы социалдык экономикалык көйгөйлөрдү адамдын сөөгүн зыркыратып, же табасын кандыргандай кылып, жана Путин менен анын чөйрөсүнө түз айтканында. Роберт абый 7-8 апрелде өткөн Москвадагы экономикалык форумда адатынча мизинен от жанган айбалтасы менен Владимир Путин жүргүзгөн саясаттын, өзгөчө экономикалык саясаттын быт жытын чыгарган. Ал көтөргөн маселелерди өзүнчө темага бөлүп, академиктин сөзүнүн эң урунттуу жерлерине токтолоюн. Адегенде Россия Федерациясынын мамлекет катары мүнөздөгөн маанилүү көрсөткүчтөргө көңүл буралы. Россиянын мамлекеттик статистика агенттиги бүгүнгө чейин жыл башында өлкөдө канча калкы болгону жөнүндө так маалымат бере элек. Бирок 2025 жылдын 1-январына карай Россияда 146 миллиондон бир аз көп эл жашаган. Алардын 81% орустар, калган 29% этностук азчылыктар. Улуттук азчылыктардын ичинен эң көбү татарлар. Алар жалпы элдин 3,6%-ин түзөт. Саны 1%-тен көптөргө чечендер менен башкырлар да кирет. Ошондо 2024 жылга салыштырмалуу Россиянын эли 175,3 миңге азайган. 175 миңге азайган. 7 апрелдеги маанилүү жыйында академик Нигматуллин Россияда элдин саны жыл сайын 600 миң кишиге азайып баратат. Киши өлмө боюнча Европадан биз алдыдабыз, деп зарлады. Окумуштуу элдин азаюу себебине токтолбоду. Мен Россиянын калкынын азаюусун 2 факторго, биринчиден шаар калкынын өсүүсү, экинчиден социалдык экономикалык жагдайга байланыштуу деп айтат элем. Бүгүн Россия букараларынын 75% шаарларда жашайт. Ал эми 25% айыл кыштактарда. Элетте көп балалуу үй бүлөдө туулган адамдар шаарда жашай баштагандан кийин 2-3 балалуу гана болууну каалашат. Андан көп балалуу болууну каалашпайт. Мисалы, 1861 жылы Россияда крепостной дыйкандарга эркиндик берилет. Кыштакта жан бага албагандан улам шаарга көчкөн дыйкандар ашып кетсе 2 гана балалуу болушканын 1880 жылдары Харьков, Киев, Санкт-Петербург, Москва сыяктуу өнөр жайлуу шаарларда жүргүзүлгөн изилдөөлөр көрсөткөн. Элдин азаюусунун экинчи фактору экономиканын абалына байланыштуу. Академик Нигматуллиндин айтышынча, бүгүн Кытайдын эң жарды регионунда жашаган элдин кирешеси Россиянын эң жарды региондорунда жашаган адамдардыкына караганда өйдө экен. Себеби акыркы 15 жылда Россиянын экономикасы жылына орто эсеп менен 1,5 гана проценттен өсүптүр. Ошол эле учурда азык-түлүк, күнүмдүк тирикчиликке зарыл товарлар, элге кызмат көрсөтүү, электр энергиясы, жол акы жана башка тейлөөлөр 77%ке кымбаттаган. Ошондо инфляция жылына 7%-те түзгөн, же акча күчүн ар жылы 7%ке жоготуп турган. Ооба, Совет бийлиги кезде биз чынында эле азыркыдан кедей болчубуз. Бирок өлкөнү курдук.
Kosmosты өздөштүрдүк. Атомдук электростанцияларды курдук. Биз дүйнө өлкөлөрүнүн сап башында элек бул көрсөткүчтөрдөн. Азыр мурдакы жетишкендиктерди самандай сапырып жибердик. Азыр мурдакыдан да кедейбиз, деди карыя окумуштуу. Россияны 26 жылдан бери башкарган монарх президент Владимир Путин 15 апрелдеги өкмөттүк жыйында 2 айдан бери экономикада динамика жоголду. Январь-февраль айларында ички дүң продукция 1,8%ге кыскарды, деди. Анын себебин авыр айына жана январь айында жумуш күнү былтыркыдан 2 күнгө аз, февральда 1 күнгө аз болгондон улам планды кайра иштетүү өнөр жай, курулуш сыяктуу маанилүү тармактар аткарышкан жок, деди Владимир Путин. Финансы министри болсо биринчи кварталда ички дүң продукциянын тартыштыгы дефицити 1,9%-ти түзгөнүн. Бул мурда пландалгандан 21%ке көп экенин айтты ушул эле жыйында. Бирок жакынкы чыгыштагы согуштун кесепетинен эл аралык рынокто мунай жана газга баанын өскөнүнө байланыштуу эл аралык валюта кору МВФ быйыл Россиянын экономикасы 1%ке, а келерки жылы 1,1%ке өсөт деп жоромолдоодо. Россия экономикасынын сазга бата баштоосун мен 3 жагдайга байланыштуу деп санайм. Ал үчүн Москванын Украинадагы согушка короткон чыгымдарын жана аскери бюджетин карап көрөлү. Албетте, Кремль согушка канча акча коротконун 4 жылдан бери шаардаган кыла элек. Биринчи жолу коргоо министри Андрей Белоусов 2025 жылы аскердик бюджет ички дүң продукциянын 5,1% түзгөнүн ачык айтты. Ошого немистердин Германиянын федералдык чалгындоо кызматынын маалыматына таянсак, 2022-25 жылдары Россия согушка 788 миллиард доллар короткон. Бул ички дүң продукциянын 1/3 тең акча. Ал эми Украинанын тышкы чалгындоо кызматы 4 жылда Москва согушка 550 миллиард сарптады деп эсептеген. Бул акча Россия Федерациясынын жогорку билим берүүгө бөлгөн 24 жылдык бюджети же саламаттыкты сактоого жумшаган 22 жылдык бюджети. Ай сайын Украинадагы согуш болжол менен 17 миллиард доллардын башын жейт. Мындан тышкары жабык булактардан да каржыланат бул согуш. Аны кошкондогу сумма 788 миллиард доллар болоорун мен өйдөдө Германиянын чалгындоо кызматынын маалыматына таянып айтып кеттим эле. Үчүнчүсү, согуштун кесепетинен эмгекке жарамдуу адамдар кыскарууда Россияда. Американын стратегиялык жана эл аралык изилдөө борборунун быйыл январдын этегинде жарыялаган доклаты боюнча 1 январга чейин Россия 4 жылдык урушта 1,2 миллионго жуук жаранын жоготкон. Жарадарлар да 1,2 миллион адамдын катарында бар. А Украин тараптын жалпы жоготуусу 800 миң адам. Эми кайра академик Нигматуллиндин докладына кайрылсам. Россияда 15 жылдан бери экономикадагы жылдык орточо өсүү араң 1,5%-ти түзүүсүн мамлекет ийри долбоорлорго чоң көлөмдө инвестиция салып, алардын кайтарымы жокко эсе экени. Ушундай эле чарбасыздык мамлекеттик чыгымдар үчүн да көндүм экенин Роберт Абый баса белгиледи. Андай алешем долбоорлорго бүгүн бюджеттин тең сарпталат Россияда. Окунуштуу математикандан ары Кытай, АКШ, Польша, Россияны алып, бул 4 мамлекеттин кайсынысында инвестиция эффективдүү же киреше көп бергенин, же инвестиция менен ИДПнын, ички дүң продукциянын байланышын эсептеп көргөн. Жогоруда аталган 4 мамлекеттин ичинен Кытай инвестициянын көлөмү жана экономиканын өсүшү боюнча 1-орунда. 2-орунда АКШ, анан Польша, андан кийин Россия турат.
Ekonomikaga Rossiyada eng az investitsiya salingan, ichki dung produksiyada az öskan. Xitayda investitsiya 1%ga össe, inflyatsiya 0,27%ga. Rossiyada investitsiya 1%ga össe, inflyatsiya 3%ni tüzgön. Je 3%ga öskan. Эми Россиянын өнөр жайын алалы. 1999 жылы машина куруу өнөр жай тармагында 4 миллион киши, жеңил өнөр жай тармагында 1 миллион адам эмгектенсе, азыр өнөр жайында 440 миң киши, жеңил өнөр жайында 300 миң адам эмгектенет. Ал эми 1990 жылы Россиянын машина куруу өнөр жайында 10 миллионго жакын киши, жеңил өнөр жайында 2,3 миллион киши иштеген. Путин бийликте отурган 25 жылда машина куруу өнөр жайында иштегендердин саны дээрлик 10 эсеге, жеңил өнөр жайдагылардыкы 3 эсеге азайган. Ошол эле маалда курьерлер жана кароолдор, күзөтчүлөр көбөйгөн. Азыр 1,5 миллион курьер, 1 миллион күзөтчү бар Россияда. Учурда Россияда 10 миң адамга 53 окумуштуу туура келсе, Түштүк Корея, Израиль, Швеция сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдө 10 миң адамга 174 илим пост туура келет. Россияда күйүүчү майлар, бензиндин баасы АКШга салыштырмалуу 2 эсе, электр энергиясынын баасы 80% кымбат. Мунун өзү экономиканы өзгөчө, өнөр жайды өстүрбөйт. Биздин бай олигархтар төккөн салык бюджеттин 15 гана процентин түзөт. Евросоюзда жана АКШда байлар бюджеттин 30%-ин толтурат, деди академик Роберт Нигматуллин. Россиядагы менчиктештирүүнүн идеология Александр Чубайска ымалалаш нубориштер Борис Ельцин кездеги мүлк таламайда Россиядагы ири ишканаларды текейден арзан сатып алышканын билесиздер. Forbes басылмасынын маалыматы боюнча азыр Россияда 155 миллиардер бар. Алардын сап башында Северстал компаниясынын ээси Алексей Мардашовдун байлыгы 37 миллиард доллар. Экинчи, үчүнчү орунда Потанин менен Аликперовдун ар биринин байлыгы 29,5 миллиард доллардан көп. Потанин экспорт-импортко адистешкен Интеррос жана Норильск никель компанияларынын ээси. Лукойл мунай компаниясынын ээси Аликперовго Спартак Москва футбол клубунун акцияларынын 38% таандык. Академик Нигматуллин 2023 жылы Орел шаарындагы экономикалык форумда да президент Путин менен өкмөттүн социалдык экономикалык тармактардагы ишин азыркыдай эле канааттандырарлык эмес деп баалаган. Бул түшүнгөн адам үчүн 2 деген баа. Ошондо Россияда социалдык теңсиздик жана байлар менен жөнөкөй жарандар арасындагы ажырым өтө чоң болот. Атап айтканда, Россия калкынын 0,4%-ин түзгөн байлардын бир айлык кирешеси 5 миллион рубльден көп. Бирок өлкө калкынын 75% кедей жашайт азыр. Эгерде Москвада орточо киреше 90 миң рубль болсо, региондордо андан 3 эсе аз. Путин убада кылган улуттук долбоорлор ишке ашпай калган. Буга байланыштуу Владимир Путин 1999 жылы Независимая газетага жарыялаган макала эске түшөт. Россия 1000 жылдыктын босогосунда деп аталган программалык макалада премьер-министр Путин 15 жылда жан башына өндүрүлгөн ички dung продукциянын көлөмү боюнча Португалияны кууп өтөбүз деп сөз берген. Бирок ал үчүн жылдык экономикалык өсүү кеминде 8% болуу керек деген Путин. 1999 жылы жан башына өндүрүлгөн ички dung продукция Португалияда 18,904 доллар, а Россияда 9258 доллар болчу. Чейрек кылымдан кийин Путиндин ошол убадасы аткарылдыбы? Суроого жооп берүү үчүн Эл аралык валюта кору МВФтин маалыматына таянып, элки өлкөнү салыштырып көрөлү. Былтыр Россияда жан башына
14-17 миң долларга, Португалияда 25-27 миң долларга продукция өндүрүлгөн. Ошондо россиялыктардын тапкан кирешеси португалиялыктардын кирешесинин 55-65% гана түзөт. Же португалдар россиялыктардан 1,5-1,8 эсе бай жашайт. Бирок реалдуу сатып алуу мүмкүнчүлүгүн салыштырып көрсөк, бир кыйла башка абалды көрөбүз. Ошондо Россия менен Португалиянын ал акыбалы дээрлик бирдей болуп калат. Бирок акчанын реалдуу сатып алуу мүмкүнчүлүгү менен товардын, азык-түлүктүн сапатын, инфраструктуранын абалын салыштыруу туура эмес. Эл жерибизде тынчтык, аманчылык болсун. Бар болуңуздар.